Саламатсыздарбы, менин катталуучуларым. Сиздер менен амандыкта көрүшүп турганга аябай кубанычтамын. Аллахка шүгүрлөр болсун. Бүгүн сиздер менен бөлүшүүчү темам бул уйку без жөнүндө болмокчу. Уйку безин негизи дарыгерлер медицинада тихая убийца деп коет да. Бул аябай коварный орган экен да. Бул өзүнүн оору симптомдорун башында эле ооруп баштаганда сразу эле ачыкка чыкпайт экен. Бул өзүндө камтып жүрүп акырында уже өзүнүн белгилерин көрсөтүп баштайт экен да. Эң биринчи эле белгиси мисалыга резко арыктоо, туруп эле өзүңүздөн өзүңүз арыктап баштайсыз. Вроде диетага деле отурбайсыз, тамакты жакшы жейсиз, бирок негедир арыктап баштайсыз. Бул биринчи белгиси. Экинчиси ич оору түшүнүксүз. Түшүнбөйсүз да, ашказаныңыз ооруп атабы же ичиңиз ооруп атабы. Анан бул ошо ичиңиз ооруган сыяктуу болуп, бирок арткы омурткаларыңызга берип баштайт. Анан көп ойлоп калат, белим ооруп атабы депчи. Бул дагы ошо уйку безинин бузулуу системасында ооруп аткан дагы белгиси. Анан ушу ичиңиз ооруйт дагы арткы омурткаларга берет. Арткы омурткалар могу сол жак даалыбызга берет. Сол жак даалыда деген биздин бир бармак басым жерден чоңураак жерибиз аябай ооруп баштайт да, мындай түшүнүксүз оору бул дагычы. Боору ооруганда негизи оң жагыңыз ооруп атпайбы? Башыңыз, оң жагыңыз, кеңиз жана оң лопаткаңыз, анан кийин колдоруңуз ооруп атса, ал боордуку оң жак болот. Ал эми уйку безиники болсо, бул сол жак, айттым. Колуңуз көтөрүлбөй калат, кара жумуш кылсаңыз деле. Анан көп ойлойт да, мен остеохондрозум кармап атыптыр дейт дагы. Остеохондроз болуп калган турбаймынбы дейт дагы. Анан ал жака деген банкаларды коюп, ар кандай мазьдарды шыбап, баягы ооруну басаңдатуучу мазьдарды шыбайт дагы, ооруну бир аз басаңдатып коет. Бирок негизги башталгыч этапы ал уйку безден болуп аткан болот да. Үчүнчүсү болсо жылтуха, мына көзүңүздүн агы, мисалга боору ооруганда ал улам кетип, кайра бир аз пайда болуп, туура диета менен жүрүп калсаңыз, көзүңүздүн саргарганы кайра кетип калса, ал боору оорусунан болгон болот. Уйку безинин оорусу постоянно, ар дайым эле көздүн кареги сары болуп турат да. Сары болуп турат дагы, анан кийин зараңыздын мындай ачуу жыт чыгышы, кара күрөң түстөгү светке боелушу, бул эмне экен? Уйку безинин тоже бузулушунун үчүнчү симптому. Анан төртүнчү симптому бул диарея, ич өтүү. Түшүнүксүз эле, вроде жакшы эле тамактарды жейсиз, бирок негедир ичиңиз өтө берет. Вроде анан диеталуу тамактарды жейсиз, анда деле ичиңиз өтө берет. Бул деген эмне экен? Бул төртүнчү симптому уйку безинин. Ошол ич өткөктү чакыруу. Бешинчи симптому болсо бул диабет. Бул диабет эмне болот? Инсулин көтөрүлүп кеткенде болот. Уйку бези иштей берет. Инсулинди көбөйтүп салат. Акырында уйку без дагы чарчайт да. Мисалга көбүнчө бул 40-45 жаштан башталган симптомдорду айтып атам да мен сиздергечи. Инсулинна резистентность дейт да, бул көбөйүп кетет адамдын организминде. Инсулин аябай көп болот дагы, анан кийин уйку безинин клеткалары уже жабыркай баштайт. Баштагыдай инсулинди бөлүп чыгара албай, баштагыдай өзүн өзү жакшы иштете албай, клеткалардын бузулушунан анан кийин адамдар сахарный диабетке өтүп башташат да. Мунун бирден бир себеби ошол уйку безинин бузулушу. Алтынчысы болсо, аз тамак жесеңер деле ашказаныңар мындай дүпүйүп кала берет да. Жаңы эле жеп баштаганыңарда ашказан дүпүйүп калат дагы, как будто ашказаныңыз аябай катуу болуп калат да. Анан ойлойсуз да, мен аз эле тамак жедим го, эмнеге мен сразу эле тоюп калдым дегендей түшүнүккө келет. Анан бир аз тамак жегенде эле ашказан дүпүйөт дагы, анан эмне болот? Ичте газообразование дейт, ичке жел толуп баштайт. Бул дагы ошол уйку безинин ооруганын алтынчы симптому. Эми жетинчи симптомун айтайын. Бул деген 24 саат бою уктасаңыз дагы эч качан эс албаганыңыз. Мисалга уктай бересиз, турасыз, алыңыз жок, кайра эле жатасыз, кайра турасыз, түнү уктап турасыз, уктап турбагандай абалда болосуз. Жумушка барасыз, уйкуга тартат, слабость пайда болот, Ушунун баары эмне экен?
уйку безинин бузулушу. Уйку безинин ичиндеги оболочкалар аябай калың болот экен да, катуу дагы болот экен дагы. Анан кийин ал жака кислород не проникает, өтпөйт экен, ал жака уже кислород жетпей калат экен. Ошонун негизинде анан кийин уйку безинде шишик пайда болуп отуруп эмне болот? Анан раковый клеткалар пайда болуп кетиши мүмкүн экен. Бул бир эмеси. Экинчиси, жеген тамактарыбыз туура эмес болгондон, туура эмес витаминдерден келип чыгып, анан кийин өт жакшы куйбай калат, өттүн бузулушу, анан кийин бияктан өт келип атпайбы, бул жерде деген мына уйку безинин каналдары, бияктан өт келди, анан могу жерде, мына сиздер көрүп тургандай, могу жерде экөөнүн кошулушкан жери бар. Бияктан уйку бези липаза деген фермент бөлүп чыгарды, тамакты сиңирүү үчүн, а бул жактан өт келди, өт бөлүп экөө кошулат дагы, бияктан өт келет дагы, анан кийин могу эме канал менен барып, бул жерден уйку бези деген липаза деген фермент бөлүп чыгарды, анан ошо экөө как эриш аркак иштеп башташат да, экөө бирдей жардам берип баштайт ашкылуу системасына. Бул уйку безде эмне үчүн липаза деген фермент жакшы бөлүнбөй калат? Ал деген мынау клеткалардын бузулушунан. Мисалыга мынау уйку бези жакшы ферментин, өзүнүн ферментин бөлүп чыгарган күндө дагы, мисалыга, мынау каналдар жабылып калат. Алар эмнеге жабылып калат? Себеби биз туура эмес тамактануудан уйку бесперебойный 24 саат бою иштеп аткандын негизинде анан бул өзүнүн клеткаларын өлтүрүп алат. Уйку безчи өлтүрүп алгандан кийин өлүк клеткалар бул уйку безде да пайда болот. Анан кийин биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн, даже УЗИде, даже МРТда чыкпаган кристалликтер пайда болуп кетет дагы. Анан ушу биздин уйку безибиздин каналдарын бузат. Ал жерде сладж деп коет, мындай шликеобразный, бул жакта дагы ошондой протоктор жабылат дагы. Уйку без өзү чыгарган липаза аттуу ферментин иштете албай калат. Ал бул жака келет, кайра кайтып кетет. Чыгыш үчүн, сфинктер одиге куюлуш үчүн келет дагы, калдыктар тосуп турат, кайра кетип, кайра өзүнө таркап отуруп, ушундай оорулар анан пайда кылып баштайт да. Ооруларды пайда кылат, анан тамак аш болбойт, анан бул ошентип отуруп, анан кийин могу жерден өт куюлгандан уйку безге барыш керек эле да. Анан экөөнүн ферменти могу сфинктер одиде жолугушуп, анан кийин дальше өзүнүн иштерин аткарыш керек эле. Бирок андай болбой калды дагы, ушул сфинктер одиден экөө жолугуша албай калды дагы, анан кийин эмне болду? Бөлүп чыгарган липаза ферменти кайра уйку безге тарап кетти. Ошентип отуруп, анан кийин могу жерде эмне пайда болот? Уйку бездин моюнчасында, оозунда липаза бөлүнгөн ферментти агып чыгуучу жеринде уже киста пайда болот. Бул киста уйку безинде бир пайда болуп алгандан кийин муну дарылоо оңойчулукка турбайт сиздер үчүн. Аны үчүн аябагандай зор эмгек талап кылынат. Аябагандай диета, туура витаминдер гана талап кылынат. Ошондо дагы ошончолук күчтүү энергия талап кылынып атып, ушул кистаны алып киста кайтып кетпейт экен, ошондой чоң энергия талап кылынганда дагычы. Дагы бир өзгөчөлүгү, бул органды кесе албайт экен. Кесип алган күндө уже бул өзүнүн иштөө системасын токтотот экен дагы. Эмне болот? Биздин организмибиздеги, мындайча айтканда, жашообуздагы солуйт экен деген мааниге барабар. Бул мен сиздерди коркутпаймын, мен сиздерге тек гана предупреждать этемин. Ошон үчүн өзү айтат го, негизи адам ооруй электе 1000 проблемасы бар экен да. Адам ооруй электечи, ой, баламы үйлөнүшүм керек, балдарды окутушум керек, машина алышым керек, үй салышым керек, аны кылышым, муну кылышым керек. Адам ооруп калгандан кийин бир эле проблемасы болот, ал эмне? Ден соолук. Мен дагы бирдекени айтып кетейин сиздерге. Мисалыга, сиз монтип жашамаксыз, мынтип жашамаксыз. Мен ушул сөздөрдү азыр бир төшөк
депкөттө ооруп, аябай катуу ооруп өлүм астында жаткан кишиге айтып берсем, бул негизи кызыксыз болот ал үчүн. Себеби анын оорулары ал адамды жеңип койгон болот. Мен сиздерге айтайын дегеним, ушундай ооруларды чакырбоо үчүн, ушундай оорулар пайда болбоо үчүн эң биринчи ойлойм, туура тамактанууга келесиздер, туура витаминдерди жейсиздер жана өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрөсүздөр деп ойлойм. Ошон үчүн уйку без жөнүндө кандай маалымат алгыңыз келет, кандай диета кармаш керек жана кайсы витаминдерди ичесиз, ошол жөнүндө толук маалымат алгыңыз келсе, мага сөзсүз түрдө байланышка чыгасыз деп ойлоймун. Мен сизге жардам бере алам деп ойлоймун.